Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуубуздун кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн биз айдоо аянттары жана башка мыйзамсыз делген жерлерге салынып калган 10 миңдеген турак жайлардын маселесин талкууламакчыбыз. Катышуучулар депутат Мирлан Бакиров, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик көзөмөл башкармалыгынын башчысы Айнура Кенжебаева, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр департаментинин директору Нарымбек Исабеков болот. Кош келдиңиздер. Адегенде тийиштүү документтери жок үйлөрдө жашаган атуулдар үчүн бул маселе канчалык курч, ошол тууралуу кыскача сюжетти көрүп алсак. Эгерде кызыл китеп берилип, биздин жерибиз ошо трансформация болсо, бул жерде жолдорубуз жакшы болот эле. Биз жака биринчиден маршрутка каттабайт. Мен окшогон ушу карган адамдарга, таяк менен баскандарга ушу маршруткага келишин тетиги 254кө басууга туура келет. Мен ушул көчөнүн этегинде жашайм. Бизге ФАП керек эле. Бизде карган адамдар бар, жаш балалуулар бар. Ушулар ооруп калганда ушул жерде ФАП жок, мектеп жок, садик жок. Ушунун баардыгы эгерде жер трансформация болсо ачылат эле да, ушуларды коюшат эле да. Ошол менин көйгөйүм айта турган. Анан суу жок бизде. Сууну сатып алып ичебиз. Бияка качан суу кирет, аны да белгисиз. Бул жерге суу келбейт деп, суу келбегенине байланыштуу булар иштете албай жерлерин саткан бизнесмендерге. Ошондо биз бизнесмендерден сатып алып атабыз, жеке ишкер, жер саткандар деген ошолор да, ошолордон сатып алганбыз. Ошолорду сатып алып аткан убакта какой-то бир айыл өкмөткө же болбосо акимчиликте договор болуш керек да. Биз мисалы үчүн могул жерди суу келбегенине байланыштуу сатып алып атабыз. Кайра бул жерге же завод курабыз, же фабрика курабыз, же элге бөлүп участок кылып сатабыз деген бир келишим болуш керек да ортодо. Биз ушул келишимди издетип айыл өкмөткө көп жолу барганбыз. Ошол убакта көп жолу барган учурубузда булардын бир да договорун тапкан эмес. Менин оюмча ушу жер саткан дольщиктерди эмес, сатып алган бизнесмендерди тыйса болот беле. Алар тыйылса, биз да албай калмакпыз. Эгер аларды закон түрүндө тыйып сатпагыла, бул жер айдоо жер, бул жерге буудай эгилиш керек, же арпа эгилиш керек десе, анда биз айла жок алмак эмеспиз. Убагында бул жерде карапайым элдер билбей алганда баарын эле. Мыйзамдуу түрдө эле сатып алганбыз. Эми соодага мыйзамдуу эле кереги жок да, биз акчасын төлөп кадимкидей сатып алгандардамыз да. Сатып алып тамдар салып атабыз. Жана бизге жерди саткандар жазда болот, күздө болот. Мына эми өкмөт алмашып кетпедиби, кийинки өкмөт жасайт буюрса деген нерселер менен келдик да, мына 6 жыл болуп баратат да. 6 жыл. Бу жерде эми аз эле эмес, бул биздин бул 477 деген контурда 2,5 миң участок бар да. Жашап атканыбыз азыр 2 миңге чукулдап калдык. Ошонун баары эле же орусча айтканда на птичьих правах деп коет. Качан келип сүзүп салат экен деп эле сарсана менен жашап жүрөбүз да. Бизге ошол жана мыйзамсыздыктын кесепетинен балдарыбыз окууга бара албайт. Ооруканаларга көрүнө албайбыз. Кайсы поликлиникага барышты билбейбиз. Учетко да алынбайбыз. Ушул Кыргызстаныбызда жашап жүрүп мыйзамсыз жашоочубуз да, кыскасы. Урматтуу коноктор, азыр эле биз Ала-Тоо 3, Бишкектин четиндеги Ала-Тоо 3 конушунун тургундарынын пикирлерин, маселелерин уктук. Негизи ушул мыйзамсыз салынган үйлөрдүн жанагыл жер категориясын өзгөртүү маселеси эмнеден улам козголгон? Депутат мырза, сизден баштасак. Рахмат. Биринчиден бул аябай чоң олуттуу маселе, бул социалдык маселе. Мыйзамсыз басып алып же мыйзамсыз салынган турак жайлар эмнеден? Бул муктаждыктан, жерге болгон талап өтө күч экендигинен пайда болгон. Маселени эки бөлүп карашыбыз керек биз. 2009 жылга чейин мораторий жарыяланбай туруп, анга чейин тийиштүү айыл өкмөттөрдөн, тийиштүү жергиликтүү бийликтерден атайын чечимдер чыккан. Трансформацияга даярдап жерлерди. Бирок 2009 жылы мораторий боюнча мыйзам чыккандан кийин алар күчүн жоготуп, ушундай салынып кеткен учурлар болгон. Азыр баяндагандай 3-чү, 4-чү, 5-чи колдон алып атышат. Ал эми маселенин түпкүрү бул ошол мезгилдеги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошо ортомчулар, ошонго кызыктар өзүнчө бир серый схема болгон. Мына ошол жерде. Ал эми бүгүнкү азыр баяндап жаткан карапайым калкта эч кандай күнөө жок. Кызыл китеп деп эле китепти кызыл болсо эле болду деп ушундай түшүнүк менен алып алган учурлар болгон. 1983 жылдан баштап 2009 жылга чейинки жерлер тууралуу сөз болуп жатат да.
Мына сиз Айнур айым ушул жерлерди иликтеген ведомстволор аралык комиссияны жетектеп жатасыз. Сиздердин иликтөө боюнча, эсеп боюнча канча үй бүлө ушундай мыйзамсыз турак жай куруп алган? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзам бар. Жерде трансформациялоо мыйзамынын 21 беренесинде ошондо өкмөткө тапшырма берилген. 31 июль 2009 жылга чейин айдоо жерлеринде салынып кеткен турак жай үйлөрдүн санын тактоо деген. Ошол маселе боюнча өкмөт ошо тапшырманы аткаруунун негизинде ошо ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Аны баштоо мамлекеттик инспекцияга берилген. Мамлекеттик инспекциянын арасында жумушчу топ түзүлүп, ошол жумушчу топту мен жетектеп баргам. Ал жерде ошо жумушчу топтун жумушунун жыйынынын негизинде 1886 контур аныкталган. 33 райондо 233 айыл өкмөтүндө караганбыз. Ар бир контур боюнча жумушчу топ жерине барып аныктап келгенбиз. Жыйынтыгында 39 миңден ашык үй салынып кеткен. Азыркы мезгилде 41.942 миң үй бүлө ошо жерде жашап турат. 13 миң гектар сугат жердин 11 миң гектары бул мамлекеттик менчиктин жери. Өзүңүздөр билесиздер, илгерки ФПС деп койду эле, ошол жерде мыйзам чегинде башталган, бирок аягына чыкпай калган. Мыйзам чегинде деген бул айыл өкмөттөрүнүн токтому чыккан, райондун токтому чыккан, областтын токтому чыккан, бирок өкмөткө келгенде ошол моратория күнүнө дал келип аягына чыкпай калган. Мына сиз 42 миң үй бүлө жөнүндө айтып атасыз. Демек ар бир үй бүлөдө 3төн 4төн 5тен мүчө болсо дагы бир 100 миңдин тегерегиндеги атуулдарыбыз тууралуу сөз болуп аткан экен. Эми кыргыздар Кудайга шүгүр билесиздер, жок дегенде бир 4 адам бир үй бүлөнүн мүчөсү болуп эсептелет. Ошондо эми 42 миң үй бүлөдө канча санын эсептеген жокпуз. Чындыгында ошончо үй бүлө жашап атканын аныктап келдик. Бул негизинен бул жумуш өтө оор болду. Жерлеринде ошо бул комиссияда областта ошол губернатордун орун басары айыл чарба багытын тейлеген, райондордо ошо акимдин орун басары биз менен кошо жүрдү. Айыл өкмөттөрдө өздөрү жүрүштү. Негизинен ачык айкын так аныкталып келди. Жанагыл сиз айтып атпайсызбы, тиги бир 160 тиги 42 миң үй бүлө депчи. Сиз 42 миң үй бүлө тууралуу айттыңыз. Анын ичинде өзүңүз айтмакчы аны 4кө же 3кө көбөйтүш керек. Ал эми ушул мамлекеттик органдар үчүн бул эмне, кандай зыян алып келет? Мисалы, салык багытында салык алуу, ошондой эле жер салыгын, үй салыгын алуу багытында дагы мисалы мамлекетке, өкмөткө дагы кыйынчылыктарды алып келеби? Жок да. Бул азыркы мезгилге чейин юридикалык жагынан караганда бул сугат жер болуп эсептелет. Ошол 13 миң гектар жер, 11 миңи сугат жер, калганы ошол токо чарбасына салынып кеткен жерлерде дагы үйлөр бар. Фактически ал жерде үй курулуп кеткен. Значит, бул жерде налог жагынан дагы баягы өздөрүн жерлерде каттоодон өткөрбөгөнүнө байланыштуу мен ойлойм, ошол биздин канчалык сандагы бир жылда бир берүүчү отчет болсо, ошол отчеттордун баардыгы азыркы мезгилде дал келбейт. Себеби 42 миң үй туруп калган. Юридикалык документ жагынан караганда ар багыттагы категориядагы айыл чарба багытындагы жерлер болуп эсептелет. Ошондо биз жумушчу топ түзүлүп, акырында бир жыйынтык чыгарып, анан бир эмне үчүн бул ушул мезгилге чейин бул маселе чечилбеди, буга кимдер күнөөлүү деген дагы бир жыйынтык чыгарганбыз. Ошол мезгилдеги жергиликтүү бийликтен баштап ошо азыркы мезгилге чейин 2009 жылга чейин башталган жумушту аягына чыгарбаган үчүн ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин дагы күнөөсү бар. Бул жерде жергиликтүү бийлик деген булар кимдер?
булар ошол башын айыл өкмөттөрү өкмөттөрү баштаган жашнакай баягындай документтерди даярдаган, районго жөнөткөн, ошону акырына чейин көзөмөлдөш керек эле негизинен. Көзөмөл акырына чейин жүрбөй калган деген жыйынтыкка келдик. Ошо комиссия ошондой жыйынтык берди. Экинчиден, эгер Кудай буйруп ушул маселе чечилип калса, бул республикалык бюджетке дагы чоң салым болот. Себеби ар бир жаран биринчиден өздөрүн каттоого аракет кылат, кызыл китебин алат. Ар бир жарандын ошол жерлерде болгон шайлоолорго окууга болот. Балдары буйруса мектепке барат, ошол жерде жанагы бала бакчага барат. Негизинен ушул 39 миң салынып кеткен үйдүн 33 районундагы жерлерде социалдык проблемасы чечилип калыптыр. Себеби алар ошол келечектеги пландардын негизинде мектептер курулган, бирок ошол мыйзамдаштырыла элек. Бир гана ошол проблема азыр Сокулук районуна байланыштуу 2 айыл өкмөтү, Аламидран районуна байланыштуу 1 айыл өкмөтүндө бар. Ал жерде чындыгында социалдык маселе чечиле элек. Депутат мырза дагы айтып кетти, жанагы ким күнөөлүү деген суроону да. Сиздердин роль кандай ушул жерде? Биз деген эми кадастр департаменти башында мамлекеттик каттоо агенттиги болчу 2009 жылга чейинчи. 2009 жылы реформа болгондон кийин ошо мамлекеттик каттоо кызматынын курамына киргенбиз да. Бул маселе жана Мирлан Исакбекович айткандай 2 түрдүү да. Бирөө ошол фондду уюштуруп атканда эле 96 жылы фонд уюштуруп атканда ошонун бир бөлүгү деген калыптуу конуштарды кеңейтүүгө белгиленген да. Ошого байланыштуу айыл өкмөттөр жана процедурасын аягына чейин чыгарбай, өкмөттүн токтому чыга элек деле которулуу боюнча элге жерди таратып ийген да. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы, бирок таратылып кеткен. Элдер ошого отурукташып тамсалып калды да. Башка региондордогу. Бул Сокулук менен Аламиден Бишкектен тышкаркыны айтып атам да. Бирок бизде учетту алып жүргөндө биз деген өкмөттүн токтому чыккандан кийин гана өзгөртүү кире салабыз да учетко. Азыр бизде учетто Сугатайда болуп турат. Факт жүзүндө ал жерде турак жайлар турат. Демек ошо үйлөрү мыйзамсыз атуулдардын баардыгы сиздерге келет экен да азыр. Бизге келип атат, биз деген катта элбей айтабыз да ошол. Кантип жооп бересиздер, эмне кыласыздар? Биз отказ беребиз, ушул Сугатайдо салынып турат сиздин үйүңүз. Өкмөттүн токтому чыкмайынча биз өткөрө албайбыз деп. Депутат мырза, бул жерде дагы бир өзөктүү маселе бар да. Мыйзамсыз болобу, мыйзамдуу болобу, ошол жерлердин баардыгында бул Кыргызстандын атуулдары жашап атат. Туурабы? Аларды Кыргыз мамлекети үй менен камсыз кылыш керек. Көп жылдардан бери булар үй менен камсыз болууга мүмкүнчүлүгү жетпегендиктен, жер бөлүнбөгөндүктөн, ошол жер бөлүп берүү, үй куруу маселелери мындай ыкчамдык менен чечилбегендиктен, анан социалдык көйгөй болуп келип, жер басып алуу же болбосо жанагынтип ар түрдүү мыйзамсыз жолдор менен жерлерди ээлеп туруп ал жерге үй куруу деңгээлине чейин жеткен да. Бирок экинчи чети баары бир деле бул мына ушундай атуулдарды үй менен акыры камсыз кылыш керек да мамлекет. Мисалы ушул маселени түп тамырынан бери чечүүнүн жолу кандай деп ойлойсуз? Рахмат. Биринчиден туура ар бир жаран, Кыргызстан жараны баш мыйзам боюнча бир жолу өмүрүндө акысыз мамлекеттен жер участогун алууга акылуу. Анын баары мыйзам чегинде жолунда болуш керек. Күн сайын трансформация боюнча кыймылы түзүлгөн, азыр трансформация кыймылынан дагы, жарандар тарабынан дагы тынымсыз каттар, кайрылар келип түшүп атат. Бул мындай чегине жетти да бул маселе. Муну чечүү зарыл. Асылбек Шарипович менен болгон трансформация кыймыл жолугушунда дагы биз парламентте дагы өкмөткө тапшырма бердик. Өкмөт алып келиш керек бул мыйзамды негизи. Себеби өкмөттө бардык рычагдар бар, документ, реестр жана башкалар. Ошондо жогорку кеңеш депутаттар тарабынан да чыккан мыйзамдар менен биргелешип, анан бир компромисстик вариант менен мыйзам тез аранын ичинде кабыл алып, мыйзамдаштырып беришибиз керек. Антпесек бул социалдык маселелер чыңалып олтура берет. Ошол эле кредит, бала бакча, жол, таза суу жана башка мунун бардыгы социалдык маселелер. 41 миң үй бүлөдө жок дегенде 2ден жаран болсо дагы бул 80 миң же 100 миң Кыргызстандын жаран деген сөз. Мен сурайын дегеним мынакей ошол өкмөт
жергиликтүү бийлик болобу, борбордук бийликтер болобу атуулдарга өз учурунда жерлерди бөлүп берип, жанагы акысыз жер тилкесине укуктуу деп атпайсызбы? Ошол укугун камсыз кылып бербегени үчүн ушул маселе келип чыкпадыбы, туурабы? Мындан кийин мына мисалы трансформация болду дейли, мыйзам кабыл алынды. Андан кийин дагы ушундай маселенин чыгып калбаш үчүн эмне кылыш керек? Тилекке каршы жалпы муктаж жарандарга өкмөт камсыз кылып бере албайт жер участогун. Себеби 92% бизде тоолуу жер, болгону 6-7% гана түзөң жерибиз, андан айда жерлерибиз бар. Өкмөт ошол азыр мына ипотекалык кредит деп, көп кабаттуу үй салуу боюнча инфраструктура, эгерде айыл өкмөттөргө, райондорго канализация жана инфраструктура түзүлгөн болсо, ошол жерге көп кабаттуу үй куруп берүү менен маселесин менен чечиш керек. Айдоо жерлерди же үлүш жерлерди трансформация кылып бере берген болсок, анда келечек муун, азык-түлүк коопсуздугу жана башка маселе дегендер турат. Ведомстволор аралык комиссиядагы ушул дал ушундай механизмди сунуштай алабы? Мындан кийин ошол жер басып алуу, ээлеп алуу үчүн чектөө коюш үчүн ошондой бир механизм сунуштай алабы деп. Биз бул механизмди сунуштаганбыз. 172 беренесине, кылмыш кодексине өзгөртүү киргизгенбиз. Азыркы мезгилде мурун жеңилдетилген жоопкерчилик болчу. Азыр эми 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу уже мыйзамы чыгып, ошол кылмыш кодексинде азыр иштеп атат. Экинчиден, бул жоопкерчиликти дагы күчөтүү үчүн дагы биз кылмыш ошо кодексине долбоор даярдап, азыр Кудай буйруса, мына азыр өкмөттө бул маселе өтө терең кенен каралды. Темир Аргынбаевич өзү көзөмөлгө алды. Ал Азимович менен бирдикте азыр биз 2 ай убакыт берди. 2 айдын ичинде азыр мыйзам долбоору негизинен даяр. Бирок депутаттардын тапшырмасы бар. Жанагы 42 000 үй бүлөнү тактагыла деп, Акматов, Ташматов ким деп. Биз ошо тактоонун үстүндө дагы буйруса 1 айдын ичинде бүтөбүз. Мына сиз жетектеген комиссиянын иши жыйынтыкталып калды деп айтпадыңызбы? Демек ошол жанагы 42 000дин канчасы мыйзамдуу деп табылып, трансформацияга жол берилиши ыктымал, канчасы кирбей калат? Ал ошол кирбей калган үйлөр кандай болот? Жок, бул жерде биз тактап келген үйлөрдүн бардыгы буйруса кире турган үйлөр. Бир гана мына 60 гектар Таш төбө айыл өкмөтүнө караштуу Аламинин районунда 60 гектар жер бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, баягы Юго-Западный кладбищенин жанындагы 60 гектар жерде ошол күмбөздүн жанына жайгашкан үйлөр бар. Биз аны айтканбыз, негизинен ошол үйлөр кирбей калышы мүмкүн. Себеби алар жанагы күмбөздүн санитарно-защитный зонасында туруп калган. Анан ТЭЦде жанагы высоковольтный линиялардын алдында туруп калган үйлөр бар. Аларды так ачык жазганбыз, бул жерде бардыгы бар. Болжол менен ошо канча үй кирбей калышы ыктымал? Болжол менен бир 60-тай жүзгө жетпеген үй болушун, аны дагы тактайбыз. Эми алар ошо жерде билип туруп салган, ал жерде мыйзам бузуу жолу менен салышкан ал үйлөрдү. Эгер мыйзамдуу салганда, анда өкмөт башка жерден жер берип, анан өздөрүнүн чыгым төлөп бермек. Биздин жарандар тилекке каршы ал жерге мыйзамсыз, биринчиден мыйзамсыз үй салып алышкан, экинчиден мыйзам жол бербеген жерге үй салып алышкан. Ошондуктан бул маселе ачык, азыркы мезгилде ачык калып атат. Биз ойлойбуз, жыйынтыгына так келгенден кийин алардын тагдыры да чечилет. 2 айлык мөөнөттүн ичинде мына трансформация жөнүндө мыйзам кабыл алынып калышы мүмкүн деп коомчулукта күтүп турат. Эгер кабыл алынып калса, мисалы сиздердин кызматтар кандай иштейт? Кандай режимде иштейт? Мисалы миңдеген адамдар келе баштайт да, каттоодон өткөзгүлө деп. Жетишесиздерби? Биз жетишебиз. Биздин ар бир райондо өзүнчө бөлмөбүз бар, 49 мамлекеттик каттоо кызматынын. Бул тууралуу эч камсырамаса болот. Булардын эми пландары деле бар, карта деле бар. Тез аранын ичинде эле жасалчу жумушта. Мыйзам кабыл алынгандан кийин. Эми ошол мынакей трансформация жөнүндө мыйзам кабыл алынды дейли, өттү дейли, депутаттар колдоду дейли. Андан кийин дагы жанагындай маселелер болот да. Тиги ошол
каттоого же мыйзамдаштырууга укук ала албай калган атуулдардын маселеси чыгат, алар дагы сиздерге келет. Эмне кыласыздар? Туура, азыр айтылып кеткен санитардык норманы сактабагандар, техникалык норманы сактабагандар, андан сырткары 2009 жылдан кийинки салынып калган турак жайлар боюнча да маселе болот, сөзсүз. Ал боюнча дагы өкмөт ойлонуп жатса керек. Ал боюнча биз өзүнчө карайбыз деп ушундай биз сунуш менен биз четке какканбыз биринчи жолу мыйзамды карап атканда. Ошондуктан аны убак саатына келгенде талкуулайбыз деп ойлойм. Азыр биз ошо 2009 жылга чейинки салынып калган 41 миң, 42 миң үй бүлөнүн тегересинде сөз кылсак туура болот. Мына азыркы учурда көптөгөн айыл жеринин тургундары шаардын четинде мурда советтик учурда жанагы дачалык участок болуп келген жерлерди турак жай катары колдоно башташты. Ал жерде электр тартылган, суусу тартылган, бирок жолу салынган эмес, социалдык объектилери жок. Мына ушундай жерлердин келечеги мыйзамдаштыруу маселеси кандай болот? Дачалар боюнча анын жолу бар. Ал деген ошо калк тогонуштардын ичине кирип статусун өзгөртүп, калк тогонуштарга кошулуш керек да. Калк тогонуштук статусун алгандан кийин ал жерге прописка кылганга болот. Жанагындай ФАП курулат, милициясы курулат, больницасы курулат, ошондой кылып чечилет да ал маселе. Ал салыштырмалуу өтө эле жеңил, мындай айтканда. Мына ошонго бир топ ал боюнча да кайрылуулар бар да. Мисалы, аэропорттун тегере чекесиндеги дачалар жана башкалар. Биз өкмөткө жөнөтөбүз, өкмөттөн тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин дагы сунуштар келди. Мыйзам менен алар статусун өзгөрүлөт. Демек бул дача участоктор боюнча маселе жеңилирээк турбайбы? Жеңилирээк. Бул жерден бир нерсени айтып кетсем, мен жакшы маселе. Бирок өзүңүздөр белгилүү болгондой, мурунку дачаларды мыйзамдаштырыш жеңил. Бирок азыр ушул убакыттан пайдаланып мен укук коргоо органдарына кайрылып кетет элем. Азыр жерлерде ушу Сокулук районуна байланыштуу жерлерде өтө жер мафиясы күчтүү иштеп атыптыр. Тилекке каршы биз алардын артынан кууп жете албай атабыз. Азыр эми бул маселе чечкенге чейин дагы бир контурду дача жасап, дача катары сатып, ошону эми башкача түрдөгү мыйзамсыз багыт менен иштеп атышыптыр. Ошон үчүн биз жерлерде бул маселени көтөрдүк. Сокулук районунун робудусуна кайрылдык. Биздин жергиликтүү ошо жердеги башкармалыктын башчысы тез аранын ичинде чара көрүңүздөр деп. Себеби азыр ушу мыйзамдын талабы боюнча бир категориядан экинчи категорияга, бир битүүгөдөн экинчиге эч кандай жол жок. Негизи мыйзам кыргыз жарандары үчүн аны талабын аткарыш бул абзел. Жыйынтыктап айтканда депутат мырза мына ушул трансформация жөнүндө маселени ушул 6-чакырылыштагы парламенттин учурунда же болбосо ушул жакынкы айларда чечилет деп ишенесизби? Сөзсүз ишенем. Трансформация боюнча маселе чекит коюлуш керек. Чекит коюлат деп толук ишенем. Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Шабышевдин көзөмөлүндө бул өкмөткө мына өздөрү 2 айлык мөөнөт деп берилген. Мыйзам долбоор даяр бардыгы. Негизгиси баягы ошол техникалык моменттерди гана карап алып келиш керек. Бүттү, ошондон кийин Кудай буюрса азыркы парламент колдоп берет деп ишенем. Келечекте дагы бир маселе бар ал жерде, баягындай анклав болуп калган дагы жерлер бар. Тегерек чекесине бүт үйлөр салынып калган, ортосунда мыйзам сактайбыз деп жер үлүшүн сактап калган, ал жерге канал жок, суу келбейт. Биз эң негизгиси тактап чыккан өкмөт 42 миң үй бүлө боюнча маселени чечип беребиз деп Жогорку Кеңештин атынан айта алабыз. Рахмат, ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз негизинен айыл чарба багытындагы айдоо жерлерине салынып кеткен мыйзамсыз үйлөр тууралуу жана ошол маселени чечүү жолдорун талкууладык. Талкуубуздун катышуучулары депутат Мирлан Бакиров, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик көзөмөл башкармалыгынын башчысы Айнура Кенжебаева, мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр департаментинин директору Нарымбек Исабековдор болду. Саламатта калыңыздар.